Кыргызстанда мектеп убактылары эрте мененки бар, абеттен кийинки бар. Ал жакта жалаң эрте мененки болот. 8-де сабак башталат, 7:30 жөнөйсүң, 8-ге жетесиң, 8-де сабак башталат, 12, 1, 2 максимум чыгасың. 2-ден кийин кечке чейин бош. Ошол бош убакытта ар бир мечитте ал жакта имамдар каарылар. Үйүбүзгө жакын жерде жашаган имам менен сүйлөшүп, ал имам мамлекеттик деңгээлдеги имам, дайындалган имам, каары Куран жаттаган, ошонун колуна барып, асырдан шамга чейин, кээде пешинден асырга чейин, кээде шамдан куптанга чейин, кээде куптандан кийин жарым саат, 1 саат калып, айтор ыңгайлуу убакытта сүйлөшүп туруп, ошол убакта барып Куран жаттап, сабак тапшырып алат элек. Жеке негизинен ушу жаш кезинде жатташ массалык түрдө кетпейт. Массалык түрдө жок, баланын жалпы балдардын кабылдамасына, кабилетине жараша болуп кетет. Дегенмен таланттуу балдар боло турган болсо, ага жекече көңүл буруш керек. Спорттун кайсыл түрү болбосун, чемпион чыгарам деген ата-энелер балдарын 1-класстан баштап жеке мугалимдерге, залдарга алып барып баштаган сыяктуу да, Куранды да медресеге берип салып элеме, калганын кар өзү окута берет деген эмес, жок. Мектептин программасы бала билим деңгээли жогорку деңгээлде болуш үчүн, замандын талабына жооп бериш үчүн мектепти жакшы окуган болуш керек. Мектеп жакшы окулат, мектеп менен биргеликте таланттуу бала Куран жаттап кете турган болсо, бул эки дүйнө бактылуулук, эки дүйнө ийгиликтин ачкычына ээ болот деп ишенем мен.